Ушул жылдын 1-январына карата өкмөт колдоп берилген пайызсыз насыялардын суммасы 8 миллиард 20 миллион 311 миң сомдон ашты. Аны 10.949 ишкер алган. Бул микро, чакан жана орто ишканаларды шашылыш колдоо долбоорунун алкагында берилген акчалар. Беле кетсек, мындай пайызсыз насыяны ишкерлер 2022 жылдын сентябрь айынан баштап ала башташкан. Бул долбоорго катышуу үчүн зарыл болгон критерийлер бар. Алсак, салык мыйзамдарына ылайык иштеген, жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаган жана 6 айдан кем эмес иштеген жеке ишкерлер ала алышат. Ошондой эле жылдык жүгүртүүсү 30 миллион сомдон ашпаган жана 6 айдан кем эмес иштеген жеке ишкерлер жана юридикалык жактардагы пайызсыз насыя ала алышат. Беле кетсек, бул жерден айыл чарбасы каржыланбайт. Ал эми мындай финансылык жардамды пайдалануу мөөнөтү болсо 36 айга чейин, ал эми жеңилдетилген мезгилге берүү мүмкүнчүлүгү болсо 3 айга чейин деп көрсөтүлгөн. Айтмакчы, каржылык жардамды 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин алса болот.